Ушундай жума күндөр бир аз ыйманды жаңылап, акыретке болгон ыйманды бир аз ойготолу жүрөктөн туугандар. Жана башында айткандай, бул дүйнөдө бир акыйкат бар, ал акыйкат бул дүйнөнүн убактылуу экендиги. Убактылуу тууганым. Канча байып кетсең дагы эч качан көбүп кетпешибиз керек. Ал байлык да убактылуу. Канчалык жакыр жашап, кедей болуп калсак дагы өкүнбөйлү. Ал да убактылуу. Ден соолугуң ушунчал мыкты болуп дарыланып чыксаң дагы ага да көбүп кетпе. Ал да убактылуу. Ооруп атсаң ага да өкүнбө, ал да убактылуу. Бүт баары убактылуу тууганым. Жашоодун өзү убактылуу туугандар. Ушул арабызда канча инсандар кечеле бар эле, бүгүн жок. Дагы канчабыз эртең жокпуз. Акырет үчүн иштейли туугандар. Акырет үчүн иштеген адам бактылуу адам. Акырет үчүн түбөлүктүү жашоону эңсеп, түбөлүктүү жашоо үчүн малын, жанын курбандыкка чалган адам бактылуу. Курбандык чал деген мааниси ушул туугандар. Курбандык чалуу мааниси эмне? Биз ойлоп калдык, койду түшүнүп калдык да. Курбандык деген мааниси араб тилинде курб деген сөздөн келет. Курб деген жакындоо деген мааниде. Аллага жакындайбыз. Садака берсеңиз бул да курбандык. Убактыңызды бөлсөңүз бул да курбандык. Баары курбандык туугандар. Ошонун баары курбандык деп коюлат.